Çöpтерин жулуп туруш керек да, çöpтерин Буга жулбаса. эме баягы биогумус саласыздар. Биогумус көң салынат. Бул күнөсканада бадыраң эми гана өсүп келүүдө. Эгерде кароосу жакшы болсо, октябрь-ноябрь айларына бышып түшүмүн берет. Күнөскананы айылдагы жумушсуз жүргөн тургундар иштетип пайдасын көрөт. Ушундай жол менен айылдагы жумушсуздукту жоюп, элди жакырчылыктан чыгаруунун аракетин көрүүдөбүз дейт айыл башчы. Эккенден кийин мисалы бир семья ушундай кылсачы hiç muhtaç bolбойт да, эч нерсеге muhtaç болбойт деп ойлойм. Мисалы 3 сөткө бир эле семья өздөрүчө ушундай куруп, мынандай өтө кымбат болбосо дагы, ошо өзүнүн эрежеси менен стандартный кылып куруп алса, ошо бир семьяны жөн эле багат да, бул жөн эле багат. Мен себеби муну өзүм аралашып жүрүп билем да. Ошондуктан мен азыр айтам, ушул жерде жакыр үй бүлө чыгып иштегиле. Эми иштеген иштейт, элчилик экен да, иштебеген иштебейт экен. Аны заставить эте албайсың. Айылга күнөскана алгач эл аралык уюмдардын колдоосу менен курулуп, 2022 жылдагы чек ара окуяларынан кийин өлкө башчысынын каржылык колдоосу менен толугу менен жаңыланып, кеңейтилген. Мында айылдагы жумушсуз жарандар мээнет кылып, пайдасын көрсө болот. Анткени күнөскана айыл өкмөттүн карамагында турат. Кааласа бул иштетет. Жакыр үй бүлө кимиси келип иштетем десе, эшик ачык да. Муну бирөө ээлеп албайт. Элдики, себеби бул элге курулганда. Ошол эл өзү, мисалы ушул жерде иштегендер өзү уругун алды жаныдан, өзү дарысын алды дегендей. Ошол мээнетини өзү кылат да, анан акырында ошол сатат дагы, саткандан чыгарып алат. Өзүнүн караган акысыны, баягы дарыларга кеткен, уругга кеткен акчасын чыгарып алат. Андан ашыгыны биз фондко ташайбыз деп айткан. Күнөскана иштетип пайдасын билип калган айыл башчы дайыма изденүүнүн үстүндө. Дыйканчылыкка кызыккан айылдаштары менен кадам жайдан тартып Араванга чейин барып, тажрыйбалуу дыйкандардын күнөсканаларын көрүп, чакан жерден мол түшүм алуунун аракетинде. Бир санжирди тартсак, түшөт, мына бекилип калат. Анан дагы мына экинчисини тартсак, неме өдөгө ачылат да, кыскасы ушундай бир жакшы нерсе экен. Анан мунун үстүдөн дагы ушундай кылса болот экен, үстүдөн. Биз үстүдөн кылган жокпуз, себеби өз негизи үстүдөн кылган бул жакшы нерсе экен. Ыстык абанын бардыгы өдөгө үстүдөн чыгып кетет экен да. Эми мына жерге дагы курула турган теплицаны ошондой кылайлы деп атабыз. Белгилеп өтсөк, Достук айылында азыр 3 күнөскана бар. Чек арадагы элди жакырчылыктан чыгаруу максатында Баткен облусун өнүктүрүү фондунан акча бөлүнүп, айылдын башка жерине дагы күнөскана куруу пландалган. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.